Кыргыз темир жол ишканасы өлкөнүн түштүгүндөгү ишкерлерди жүктөрүн ташуу үчүн вагондорду ижарага өздөрү табууну сунуштап жатат. Бул туурасында Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Зиядин Жамалдинов айтып, мындай талапты коюуга ишкананын укугу жок деди. Анын белгилөөсүндө Кыргыз темир жол ишканасы 2016-жылы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын ишкерлерин вагон менен 50% гана камсыз кылган. Ал эми келерки жылы вагондорду сатып алгыла же башка жактан өзгөр тапкыла деп кат жиберген. Ишкерлерди колдобой, тескерисинче аларды кодулап жатса экономика кайдан өнүгүп, салык кайдан түшөт эле деген Жамалдинов Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилигине маселени чечүүнү, эгер чечпесе өкмөт чара көрүшү зарылдыгын айтты. 17-жылы Казакстандан көмүр албайбыз деп. Тести демек өзүбүздүн көмүр өндүрүүчүлөр менен камсыз кылабыз. Эгерде түштүктөн көмүр алып келбей турган болсо бул жака 1,5 миллион тонна көмүрдү теске камсыз кылыш кыйын болот. Андан тышкары мына Өзбекстан менен азыр алакалар оңолуп атат. Эртең Өзбекстан көптөгөн биздин товарларды алышы мүмкүн. Биз эгерде ошол товарларды экспортко чыгара албасак, биздин демек өндүрүшчүлөрдүн да иши жүрүшпөйт, биздин экономика да көтөрүлбөйт. Мындай шылтып айтып атса, эгерде вагонду ошол темир жол ала албаса, арендага алгыла десе, эртең Өзбекстандын вагондорун, Тажикстандын вагондорун арендага алган болсо, биздин акчаларыбыз ошол жака кетпейби анда? Эмне үчүн ушул Кыргыз темир жолу өзү вагон сатып албайт? Эгерде акчасы жок болгон болсо, мына Орус Кыргыз фонду бар. Ошол жака кайрылып, ошол жактан фонддон акча албайбы?